кызыккан маанилүү окуя, жандуу талкуу, жаратман ой. Мунун баары Айлампа программасында. Жадыңызда жүргөн сунушту айтып, суроо узатыңыз. Марал радиосунун толкунунда эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Соңку күндөрү Кыргызстандын саясий кырдаал боюнча коомчулукта бирдей пикир жоктой. Мындан улам биз азыр саясий чыңалууга негиз барбы деген суроого жооп издейли деп турабыз. Студиянын номери 680606 жана 0552 680606 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова, саламатсызбы? Саламатсыздар. Саясатчы, жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Равшан Жээнбеков, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиздер. Соңку күндөрү мындай биз багы адатта көнүп алганбыз да, жазында саясатта мындай бир кырдаал жандуураак уланат депчи, бирок Атамбаевсиз КСДП кыймылы өздөрүнүн курултайын өткөрдү, съездин. Андан кийин Атамбаев КСДП партиясынын съездин өткөрдү. Ага ылдый эле мына 7-апрель элдик революцияга карата митинг реквиемде дагы өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу бир топ курч пикирлер айтылды. Так эле суроонун өзөгүнөн баштайлычы. Карамат айым, негизи саясий чыңалууга бир коомдо негиз түзүлүп калдыбы? Эми мен айтайын да, негизинен чыңалууду бир жеке адам баштабайт. Буга эл өзү даяр болуш керек да. Эми буга мен эл даяр дегенден деле алысмын, бирок элдин кандайдыр бир бөлүгү буга даяр эле. Себеби дегенде айрыкча мен өзүм Баткендин кызы болгондуктан Баткендеги чек ара көйгөйү, мындан сырткары кайсы жерде болбосун уже бийликке болгон нараазычылыктар, же болбосо өзүнүн личный өзүнүн проблемалары, ошол көпчүлүк көйгөйлөр улам барган сайын бизде ошондой чыңалуулар пайда боло берет. Мунун баардыгы неден келип чыгат? Мунун баардыгы элдин бийлик менен элдин ажырамадан келип чыгат. Бийлик деген элге жакыныраак болуш керек, айрыкча жергиликтүү бийлик. Эл уга билиш керек, себеп элдин сөзүн бирөө угуш керек, көйгөйүн аткарылбаса да угуш керек. Анан кийин колдон келишинче аткарыш керек. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, ошондой нерседен алыс болуп, Баткен чек арасы бузулган кезде бардык биз 5 депутат бардык, министрлер барды. Ал жерде элдер кандай эмоционалдуу жана өтө каттуу нерседе кабыл алышты. Себеби дегенде алар чындыгында келгенде алар өтө кооптуу абалда жашап, ошол менен катар өзүнүн үйүнө кирип таяк жеп, өзүнүн үйүндө атылып, ошондой социалдык абалдары өтө начар, ал жерде жашоого мүмкүнчүлүгү жоктугунан ошо элдердин нараазычылыгы абдан көп да. Ушундай нерселердин бардыгын алдын албаса, уже чыңалуу элдин өзүнөн өзү эле баштала берет. Ошондуктан мындан сырткары мен айткым келет, эч качан бийлик ушул конституциянын мыйзамынын талаптарын бузбаш керек өзү. Себеби дегенде билесиңер, бизде конституцияда дабдана жазылган, ар бир жаран өзү ар кандай уюмдарга да кошулууга, ар кандай партияларга кирүүгө, ар кандай жыйындарга катышууга укуктуу. Өзүнүн мекенди өзү эркин басып, өзүнүн оюну ачык айкын билүүгө укуктуу. Бирок бүгүнкү күндө андай нерсе болбой, элдердин бир жакка баспа, турба, барба, катышпа, антпе, минтпе дегени элдин кыжырына келет да. Ушу кыжырданган сайын ушундай чыңалуу пайда боло берет. Ошондуктан мен айткым келет, мындай нерсеге жол койбош керек деп. Равшан мырза, мына экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүлөрү чыны менен эле коомдо мындай реалдуу картина ушундай, бийлик ушундай жасап атат дегенден уламбы, же жакын шакирттеринин камалып калгандыгына байланыштуу бир таарыныч катары кабылдоого болобу? Сиз кандай баалайсыз? Эми мен ойлойм, эки тарабы тең бар. Биринчиси дагы албетте мурдагы үзөңгүлөш адамдардын бүгүнкү күндө бири-бирине карата аябагандай чоң саясий оппонент катарында, бири-бирине кандайдыр бир деңгээлде саясий душман катарында калыптанып калышы, бул сөзсүз түрдө ушул эки президентти бири-бирине карата аябагандай ачуу сөздөрдү айтканга, колдорунан келишинче ошол нерселерди саясатта аргумент катары пайдаланууга түрткү болуп атат. Экинчи жагынан мамлекетте кандайдыр бир деңгээлде себеп дагы бар. Себеби жаңы бийликтин келгенине 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын ичинде маанилүү, көрүнүктүү, эл ыраазы боло турган реформалар, өзгөрүүлөр, мындай бир адамдын турмушун жакшырта турган бир иштер жасалган жок да. Экономика начарлады, саясий абал начарлап баратат, кадр саясат туура эмес жүрүп атат. Президент тегереги, өкмөт тойлор, юбилейлер, оюндар менен гана алек болуп, маанилүү
мындай бир өзгөрүүлөргө алып келе алган жок да. Ошондуктан элдин арасында деле наразычылык бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде жеткиликтүү күчөп калды. Демек саясий чыңалууга бир негизди бийлик түзүп атабы сиздин оюңуз боюнча? Албетте, мамлекеттеги кимди гана жамандабасын бүгүнкү күндө кандайдыр бир массалык маалымат каражаттары же болбосо адамдар, журналисттер же болбосо бийлик тараптагы адамдар болуп айырмасы жок. Бардык мамлекеттеги жакшы нерсеге дагы жаман нерсеге дагы биринчи кезекте бийлик күнөөлүү. Анткени мамлекетте жаман нерсе боло турган болсо, ал ошол бийликтин кандайдыр бир деңгээлде шалакылыгынан, жасай албай аткандыгынан болуп келет. Эгерде мамлекетте революция боло турган болсо, ал дагы биринчи кезекте ошол мамлекеттеги бийликтин начарлыгынан болот. Анткени 2004-2005 жылкы окуя ошол убактагы бийликтин кетирген каталарынан, 2010 жылкы окуя дагы ошол убактагы биринчи кезекте бийликтин кетирген каталарынын жыйынтыгы болуп эсептелет. Карамат айым, айтыңызчы, мисалы кечээ 7 апрелдеги болгон митинг реквиемдеги экс-президенттин сүйлөгөн сөзү бул революцияга чакырык таштап атат деген дагы билдирүүлөр мисалы социалдык түйүндө аябай талкуу жаратып атат да. Сиз кандай кабыл алдыңыз жеке өзүңүз? Бул мен, например, ошол жерде катышкан катары ал кишини революция чакырык катары деп түшүнгөн жокмун. Себеби дегенде ал киши дайыма сүйлөгөндө айтат, бизден Кыргызстанда 3-чү революцияны эл көтөрбөйт, 3-чү революция болбош керек деп. А бирок ошол мезгилде кечегиндей ачуу сөздөр баары айтылат, өзү келгендечи. Себеби элди өзүнүн жарандарды куугунтукка ала берсе, бейгүнөө адамдарды камай берсе, же болбосо элдерге шарттуу туура түшүрүп бербесе, элдин үнүн укпаса, анда эл өзү деле көтөрүлөт деген маанада. Мындан сырткары чындыгында келгенде мен Равшан мырзага кошуламын. Эгерде чындыгында үзөңгүлөш, партиялаш адамдарды кээде келип ошол бегүнөө дегенде ошондой көпчүлүгүн ошо камакка алып кайра бара бергенде дагы ушундай нерсе пайда болот. Ошондуктан бул жерден мен айткым келет, бир революцияга чакырык катары таштаган жок. Чакырык катары таштаган кезде деле если элдин турмуш жагдайы бардыгы жайда ордунда болчу болсо эч ким чыкпайт. Чакырык болгондо делечи. Ал эми чакырык болбогондо дагы эл чындыгында келгенде ошо бышып жетилген болсо, эл өзү эле чыгарат. Маселен, 6-7 апрелде Атамбаев өзү түрмөдө отурган. А бирок эл өзү көтөрүлүп чыкты го. Себеби ушул мезгилде ошого бышып жетилип калган болчу. Ошондой жагдай болбосун деген сөз менен Атамбаев ушундай кайрылуу жасады да. Азыр эми ошол 2010 жылдагыдай элдин толкундоосун чыгара тургандай учур барбы? Эми мен айткым келгени андай болбосун дегенин көрүп атасыңар. Бизде айрыкча мен эл өкүлү каттары көрөйүн. Бизге келген каттардын санына караганда наразы адам тараптар абдан эле көп болуп атат. Маселен, эмнеге наразы конкреттүү? Маселен айтайын. Маселен, мына Бишкек шаарына тарабындагы көбүнчө мына курулуш компанияларга болгон наразычылык көп, аябай көп толгонтукка каттарды. Маселен, баягы кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын басмырланган, бир жерде 4-5 адам берип койгондо оформить этилген мыйзамсыз көрүнүштөр, экинчиден коррупциялык системалардын кыйналган жактары, үчүнчүдөн маселен мына Баткенде чарада жашаган элдерге эл өкүлү катары мен барсам алдынан тосуп, аларды мага жолуктурбай койгону. Бирок ушунун баардыгы өкмөт чече турган маселелер эмеспи? Эми өкмөт чече турган маселе. Эми деген бул деген сөз мындай да. Если өкмөт өзү чечип барып элге жакындабаса, эл ошого чыңалына берет. Себеби адам айтыш керек, жана мен айтып кеттим. Сен маселени жана эле кайрадан эле эң куш турган чек араны айтайын. Өткөндө өкмөткө деле ачык айттым. Эгерде сиз мына болуп өткөндөн кийин, баягы окуя, инцидент болгондон кийин, 10 күндөн кийин, 2 жумадан кийин барып атасыз. Ошол учурда барганыңызда элдин абалын ошондо түшүнөт элеңиз. А бирок эгерде алдын алып келгениңизде дедим, может быть, бул кошуна мамлекетте мындай нерсе болбойт эле деп. Себеби дегенде ошол Аксай айыл аймагы бизде стратегический аймак катары бааланат. Себеби ал жерден ошонун ар жагындагы биздин тоолордон түшкөн суулар эл пайдаланылат. Жайыттарды дагы эл Тажикстан пайдаланат. Ошондуктан ал жерден элдер биздин Аксайдагы элдер 3000-ден 2000-ге түшүп баратат. Ал эми Ворох кошуналар ал жыл сайын көтөрүлүп барат. Себеби элдин шарты жогунан көчүп кетип атышат, качып кетип атышат. Ошондуктан эгерде биз кошуналар түшүнүп атат да, значит бул деген эгерде бийлик эртерээк болсо, бийлик кызыгып атат, бул жер керек деген. Если болбосо биз кысып чыгарып, ошол анклавды эл алабыз деген ойдо да. Ошондуктан бийликтин эртерээк кабар алганы артык да. Ушул эле оюңузду улай дагы мына угарман жазып атат. Бул маселе мурунку бийликтен бери келаткан маселе да деп кайрылган экен да. Азыр байланыштагы угарманды угалык. Саламатсызбы?
Угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңуз. Атым Жылдызбек. Карамет айым, саламатсызбы? Кечээ мен 7 апрелде şu форумда болгондо угуп отурдум да. Кыбыз кыргыз эли угуп отурду. Эми ошондо эмне гана сөздөр айтып, эмне гана мындай плас нерселер айтылган жок. Мына сиз айттыңыз Баткенде 7 апрелде сактı. Мен сизди мынчалык экениңизди билбей жүрүпмүн. Ушунча революцияларга катышып жүрүп, сидиядан бирип чыктым да, şu Баткенди сактап калдым дегендей. Эми аман эле болсоңуз. Экинчиден Равшан айтсаң, мына мисалы өзүң оюң кандай бир убакта сен өзүң демократияны сөз басымдуулук кылып жүргөн Атамбаевди сөздү жоопкерчиликке таштып жүрдүңүз эле кечээ окшулуп алганыңар. Мен билбейм да, мага кайсы бийлик эмес, эң башкысы мен Кыргызстандын келечеги менен ойлонуп турат да. Анан чыгып алып элди бөлүп, эми кечээ айтып атпайбы? Уже чакырып атпайбы? Чакырып таштап атпайбы? Мен өзүм турам, өлтүргүлө ат кыла деп. Бул эмнеден келеси болугу? Ушу ушундай президент ушу берүү ушул. Жооп беришсин. Кыскараак айтсаңыздар. Рахмат сиздин сурооңузга. Албетте, Баткенди мен сактап калдым дегениңизге туура эмес дейсиз. Себеби деген 2010-жылы билесиздер, абал кандай оор экен. Айрыкча Ош, Жалал Абад дегендей. Ал эми Баткенде эки өлкө менен чектешип турат. Баткенде дагы чек арада аябай абал оор болот. Себеби бизде билесиңер дайыма ушундай бизде башаламандык болгондо үчүнчү жак пайдаланып кетет. Ошондуктан мен аял катары болсом дагы Ошто, Жалал Абадта кандай өрттөөлөр, кандай талканулар, кандай эсер болуп кетти, бирок Баткенде ушул нерсеге жол койгон жокмун деп айттым. Ол тарых билет, ол факт ошондой. Равшан мырза. Жылдызбек мырза, мамлекетте биздин мамлекет Кыргыз мамлекети оппозициянын кыйындыгынан эмес, же оппозиция мамлекетти башкарып аткан эмес, биздин экономикалык, социалдык, саясий проблемаларыбыз биздин бийликтин кетирген каталарынан келип чыгат. Бул ошол 2004-тө да ошондой болгон, 2010-до да ошондой болгон, андан кийин дагы ошондой болду, азыр дагы ошондой болуп уланып келатат. Ошондуктан биз эгерде мамлекетте кандайдыр бир деңгээлде оппозиция пайда болуп келатса, биз аны жок кылганга аракет кылбастан колунан келишинче ошол оппозициянын пайда болгонго, оппозициянын конструктивдүү болушуна жана оппозиция программалуу түрдө бийлик менен атаандашышка шарт түзгөнгө талап кылганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан мен ойлойм, Атамбаевдин партиясы менен бирге оппозицияга өтүшү бул өлкө үчүн жаман эмес, бул жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Бирок негизгиси силер коом, жарандар, активдүү жарандар, Атамбаевден дагы, менден дагы, башка дагы оппозиция болом деген бардыгынан программалуу иштерди, идеяларды талап кылганга аракет кылуу. Азыркы учурда Атамбаев мисалы оппозицияга өткөндүгүн, КСДП партия толугу менен өткөндүгүн жарыялады. Анан өзүнө дагы бир күчтөрдү топтогонго, башка саясатчылар менен иштешүүгө аракет кылып атат. Чыны менен эле бир бийликке карата азыр реалдуу күчтүү оппозиция барбы, калыптанып атабы? Албетте, албетте. Бүгүнкү күндө мынакей Кыргызстандын тарыхында эч убакта мурдагы экс-президент оппозицияга өтүп, анын партиясы, анын жанындагы күчтүү адамдары бийликке каршы тура алган биринчи жолу болуп атат мурда. Албетте оппозиция мурда деле болгон бизде, бирок алсыз, орточо, бирок азыркыдай күчтүү оппозиция, эми кандай ойлору бар, кандай бир программалары бар ичинде мен билбейм, бирок жалпысынан Атамбаев менен партиясынын оппозиция болушу бул аябагандай жакшы нерсе. Сиз дагы бийликке оппозицияга өттүңүз. Мен ойлойм, акырындап биз көптөгөн саясатчылар биле баштадык. Биз оппозициялык маанай бүгүн өлкөдө керек. Колубуздан келишинче Кыргызстанда күчтүү оппозиция жаратканга азыр бардыгыбыз аракет кылып атабыз. Башын бириктире турган күчтүү лидер барбы ошол оппозициянын? Мен ойлойм, азыр кайсы бир адамдын тегерегин эмес, биз азыр бардыгыбыз сүйлөшүп атабыз. Колубуздан келишинче кайсы бир идеяны алдыга коюп, ошол идеянын тегерегине, ошол маселени чечкенге аракет кылып бардыгыбыз биргелди. Ошол эле президент мурдагы Атамбаев менен дагы, башка саясатчылар менен дагы азыр бардыгыбыз сүйлөшүп атабыз. Уланталык кыскараак берсеңиздер суроону. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз, айтыңыз. Ушу депутат айымга рахмат. Ушу чек ара үчүн мисалы бизде чек ара керек, жери керек да. Жери керек. Биринчи жери саясат эмес, ички саясат эмес. Сырткы саясатты биз кармабыз керек. Ички саясатты Атамбаев менен Жээнбек өлкө эртеңки күнү ошол айткан, Жээнбек айткан сөзүнө турган жок. Чынын айтканда жер айткан сөзгөн сүйлөшкөн. Дагы эмне сөз чыгат билбейбиз да. Ошон үчүн эртеңки күнү мындай эле болбош үчүн туура маалымат жибериш керек. Азыркы бийликтин кеткен каталыктын айтыш керек, чын эле бетке айтыш керек да. Момунбеков жакшы айтты. Азыркы бийликтин айтты, мурунку бийликтин да кош айтты, жакшы сөздөр айтты да. Жана Каныбек Байке айтты, поставишы Атамбаев касып туруп алды да. Жээнбек таза ошондо коом жан Каныбек
керек байке. Рахмат Азыркы сизге. бийлик Кыскараак айтып керек. айтсаңыздар. Бул жерде көбүрөөк суроо бергенге аракет кылыңыздар, ой пикирлерге убакыт азыраак болуп атат. Кыскараак. Рахмат сизге чоң, абдан туура суроо. Себеби дегенде мен азыркы Равшан эниме кошулуп кетем, себеби оппозициясы күчтүү, мамлекет күчтүү болот деген. Себеби дегенде бийликтин катасын оңдоп бирөө айтып туруш керек. Себебинде туура эмес жакка кетиш керек депчи. Если оппозиция канча күчтүү болсо, бийлиги да ошончо күчтүү болот. Себеби чыңалат. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы суроо берген байкеме чоң рахмат, себеби биз биринчи кезекте биз чегараны бекемдеп алышыбыз керек. Өзүбүздүн чегарасын түптөп алышыбыз керек. Ошондой элдерди коопсуз абалда түзүп беришибиз керек. Ошондон бул жерде бир эле адам менен бийлик күрөшүп эле бир адамга киргиштин кажети жок. Биз ошо биздин, например, укук органдары ошол оппозицияны куугунтуктаган ордуна, оппозициянын артына чуркан ордуна биздин ошо чегараны кайтарганы оңбу деп ойлойм да. Ошондуктан ошо чегараны кайтарып, чегараны тактоодо. А бирок айтып атышат, бул мурдатан эле келген көйгөй деп. Албетте бул туура. Бул эгемендик болгондон бери көйгөй. Бирок бул чегараны тактоо жана чегара боюнча ишти жүргүзүү бул 11 жылдан баштап аябай катуу күрөштү. Бирок бүгүнкү күндө муну тактоодо албетте эки мамлекеттин ортосундагы келишим болмойнча такталбайт. Бирок ошол эле мезгилде бизде элдин ошол чегарада жашаганын социалдык көйгөйүн оңдоо колубуздан келет. Албетте, бул чегара маселеси өзүнчө талкууну жараткан тема. Кармат айым, эң көп угармандар да бул жакта кайрылып атышат да. Негизи жогорку кеңеште бир топ депутаттар азыркы бийликке ыктап кетишкендиги белгилүү, анын ичинде КСДП фракциясы дагы. Анан сиздер мына 7-8 депутат митинг реквиемге катыштыңыздар, ага чейинки курултайына катыштыңыздар, анан позицияңыздарды азыр аныктап болдуңуздарбы, же мындай олку солку жүрдүңүздөр беле? Маселен, мен өзүм үчүн гана жооп берейин. Мен өзүм бул партияга 2004-жылы киргенмин. Ушул партиядан мына 3-чү чакырылышта депутат болуп атамын. Ошондуктан бирок мен обязательно муну депутат болуп мандат алдым, башка дегенден алысмын. Мен ушул укук берилгенден кийин өзүмдүн регионумдагы жалпы бул эле эмес, мына область боюнча Нарын, Талас, Ысык көл бардык жерлердеги элдин көйгөйлөрүн айтып берүүгө мага ушундай трибуна бар экендигинен эл үчүн кызмат кылуум керек. А бирок ошол эле мезгилде мен ушул партияга бекеринен кирген эмесмин. Ушул партиянын максаты, миссиясыны ынандырып киргенмин. Ошондуктан башында эмне үчүн кийин эле? Жок, мен башындан эле барганмын. Себеби дегенде бул жерде биринчи кезектеги мурунку курултайына да барганмын. Ал эми резиденцияда ал киши жыйын өткөргөндө дагы барганмын. Андан кийин дагы форумга барганмын. Мен дайыма эле барып жүргөн, үзгүлтүксүз барып тургам мен. Бирок сын пикирлерди кийинчерээк эле ошо жакында эле айта баштадыңыз. Сын пикирлерди деле айтып жүргөнмүн барганда. Коомчулукта бул жерде мындай таарыныч болдубу, же болбосо Атамбаев акчасына азыркы депутаттарды сатып алдыбы деген дагы суроолор келип атат. Эми Кудай сактасын, Кудай алдында ушул кезге чейин Атамбаевтан бир тыйын акча алган эмесмин, албаймын дагы. Себеби аял заты болсом дагы мен бул жагынан өтө намыскөймүн. Ошондуктан кандай бирөөгө мен чоңунем үйрөткөн мени, бирөөгө эч качан али зависимый болуп жашаганды мага анча туура келбейт. Уланталык кийинки угармандыгыбыз, анан Равшан мырза, сизге дагы ушул өңүттөгү суроо келип атат да. Равшан Жээнбеков өмүр бою эле оппозицияда келатат, анан Атамбаевдин акчасына алданган жокпу деп кайрылган. Эми ал киши өзү деле айтып тур, өмүр бою оппозицияда келатат деп. Мен 15 жылдан бери оппозицияда келатам. Атамбаев бүгүнкү күндө оппозицияга кошулабыз десе, биз Атамбаевди кууп чыкпайбыз. Оппозиция эч кимдин жеке менчиги эмес. Канчалык оппозицияга көп адамдар кошулса, саясатчылар кошулса, мен бул боюнча көп айтып келем. Бул мамлекет үчүн аябагандай жакшы. Себеби ар бир бизге окшогон жаңы калыптанып келаткан мамлекетте бийлиги өзгөчө ошол Борбордук Азияда авторитардык болот. Жакындарын, туугандарын бийликке алып келгенге аракет кылат. Өздөрү гана бардык маселени жабык эшик артында чечкенге аракет кылат. Андай мамлекетте сөзсүз түрдө күчтүү оппозиция болсо, бул биринчи кезекте ошол сындап аткандарга, акча алды деп аткандарга, коомго жакшы болуп эсептелет. Өзгөчө оппозицияга экс-президент кошула турган болсо, бул андан дагы жакшы нерсе болуп эсептелет. Азыр сиз өзүңүздүн мындай позицияңызды тактадыңызбы? Азыр кайсы партиядасыз? Мен эч кандай, мен мурдагыдай эле шайлоого 2015-жылы Ар намыс партиясы менен баргам. Азырынча кийин Атамекен менен жок, мурда болчу ал Атамекен да. Азыр ал партия саясий талаада активдүү аралашкан жок. Мен өзүм саясатчы катарында иштеп атам, бирок мен бул боюнча ачык эле айтып атам, Атамбаевдин оппозицияга
кошулушу мен толугу менен колдойм. Бул жакшы көрүнүш. Азыр Атамбаев лидерлик кылган КСДПга өтүшүңүз мүмкүнбү? Жок, бизде андай сөз болгон жок. Мынакей алардын съезди болду. Өздөрү өткөрүштү, саясий кеңешин бекемдеди, орун барсаларын Сиз катыштыңызбы? шайлашты. Жок, мен катышкан жокмун. Мен тиешем жок да партияга. Бирок оппозиция катарында айтып атам, бул жакшы көрүнүш. Мен колдойм. Эгерде азыр мурдагы президент менен дагы мурда оппонент болуп жүрсөм дагы 7 жыл мурда. Себеби эл коом бир нерсени түшүнүш керек. Оппозиция деген мурдагы президентке оппозиция болбойт мамлекетте. Бизде көп ушул саясатка кызыккандар ушуну билиш керек да. Оппозиция бийликке оппозиция болот. Атамбаев президент болуп турганда оппозиция болгон бул башка нерсе. Анан Атамбаев бийликтен кеткенден кийин Атамбаевге оппозиция болгондун эч кандай зарылчылыгы жок. Биз оппозицияны азыркы бийликке жаратышыбыз керек. Бул маанилүү. Кийинки угарманды угалык. Азыр саламатсызбы? Саламатсызбы, Майраш айым. Каныбек Каншарна Атамекен. Кыскараак айтсаңыз сурооңузду. Мен кыска айтам да, мен айткандагандай эле. Мен биринчиден Карамат Бабашевага суроом болот. Айтып атпайбы, СДПК куугунттар болуп атат, мына конференция куугунттар болду деген ойду айтып атат да. Эмне үчүн Карамат Бабашевна парламент Атамекенге болгон куугунтук жөнүндө айтпайт деп мен таң калам. Беризге жана башкалар азыр Текебаевдин түрмөдө турушу Атамекенчилердин соттолушу. Эми Равшан Жээнбековго сөз суроо болот. Равшан менен экөөбүз сөз болбойт. Конечно, болбойт. Эми Равшан мырза, мен биринчи адам катары Баурбек Бакем кайтыш болгон менен көңүл айтам. Жаткан жери жайлуу, топурак торколуу болсун. Эми саясатчы катары айтып атасың, оппозиция болуш керек. Оппозиция болуш үчүн биз үйрөтпөй эле койсуң, оппозиция сөзсүз болуш керек. Бирок өзүң айткандай 7 жыл бою ушул Атамбаевга оппозиция болуп келип, бул түрмөдө отуруш керек. Узурпация кылды деп айтып жүрүп, кече күнү Атамбаевга кошулдум деп, буга чейин 17-синде да кечеде жанында отурасың жырдаңдап. Бул кандай деп түшүнсө болот? Адамдын бир өзүнүн бир позициясы болуш керек. Оппозицияда айта бериңиз. Мен эми кыскача айтып кеттим. Оппозицияда деп өзүңүз айтып кеттиңиз беке. Эми мен Атамекен партиясына окшоп 5-6 жыл бийликте болуп анан кийин оппозицияга өткөн жокмун Атамбаевга. Мен 7 жыл бою Атамбаевга оппозиция болдум. Бирок мен айтып кеттим жана мен президент Атамбаевга оппозиция болдум. Экс-президент Атамбаевга оппозиция болбойм. Анткени мамлекеттеги саясий абал же болбосо саясатчылар эгерде алар күчтүү боло турган болсо, күчтүү президентке оппозиция болот. Кеткен президентке оппозиция болуунун эч кандай эрдиги жок. Бүгүнкү күндө бийликтен кеткен Атамбаевди колунан келгендин бардыгы жамандап атат. Андай мүмкүнчүлүктү мен сизге бердим. Сиз каалагандай жамандай бериңиз Атамбаевди. Себеби азыр Атамбаевдин колунан эч нерсе келбейт. Камай албайт уже болду бүттү. Равшан мырза, эгерде Бакиев дагы азыркы Атамбаев жана Жээнбеков бириккен оппозицияга Бакиев дагы анан Бабанов да кошулгусу келсе, кошосуңарбы дейт. Албетте, мен жана айтып кетпедим. Эмне оппозиция эмне бирөөнүн жеке менчиги беле, Атамбаевдин же болбосо менин кошулат. Мен да ушул жерге кошуп айтып кетейин. Бул аябагандай маанилүү маселе. Жаратылышында коомчулук дагы, бийлик дагы билип коюш керек. Бабанов дагы оппозицияга келет, эртеби кечпи болот. Каалайбы, каалабайбы. Текебаев дагы оппозиция болот. Жок, бул саясаттын жаратылышы да. Эми Бабановду Кыргызстандан кууп чыгып отурсам эмне болбойбу? Бабанов менен Текебаев оппозицияга келет. Анын ички жаратылышы бардык оппозиция. Текебаев 23-нөн баштап ал дагы оппозицияга кошулат. Мен ачык эле айта алам. Алар ачык эле айтып отурат. 23 апрелге чейин күтөбүз. Эгер болбой турган болсо, жок, сүйлөшүү боло элек. Бирок мен билем. Алар сөзсүз түрдө оппозиция болот. Эч жака кете албайт. Маселен, туура суроо бердиңиз, Атамбаевдин убагында Атамекенге болгон куугунтукту деп. Бирок бул жерде мен бул пикириңизге кошула албайм. Себеби дегенде, бул шайлоо башталган мезгилдерде, ал кандай партиянын съездде өткөрүлгөн мезгилдерде Атамбаевдин учурунда эч бир партияга бир жерде өткөрүүгө, же бир жерде чогулууга куугунтуктап, же болбосо органдар барып куугунтуктап өткөрбөйсүн деген тоскоолдуктар болгон эмес. Уланталык кийинки угарман байланышта. Саламатсызбы? Равшан Жээнбековго сурообуз бар. Оппозиция менен болуп атам, оппозиция болуп атам деп эле мактанат. Оппозиция ошол Кыргызстан мамлекетине пайда келтире алат абы? Ушул вопросту өзүнө бир койсунчу. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, бул Равшан Жээнбековду эл журт, калайык журт баары эле билип калбадыбы? Тиги түнү кыргыздардын бир түнүккү көпөлөктөр бар. Ошо түнкү көпөлөктөр ошол. Рахмат, суроо түшүнүктүү болду окшойт. Эми атыңызды билбейт экем. Колуңуздан келсе, маданиятыңызды кичине жогорулатканга аракет кылыңыз. Маданият коомдук массалык маалымат каражаттарынан чыкканда маданият деген аябай маанилүү. Эгерде таанышсам башкача сүйлөшмөкмүн, ошондуктан кичине маданиятыңызды жогорулатыңыз. Оппозициянын пайда алып келбегенин ал бийликке жараша болот. Анткени оппозиция пайда алып келе албайт. Себеби оппозиция мамлекетиңди башкарып аткан жок да сен.
Сенин мамлекетиңди бийлик башкарат. Бийликтин колунда 2 миллиард доллар акчаңды башкарып атат мамлекеттин. Мамлекеттеги сенин тагдырыңды чечип атат. Сен тагдырыңды мен чечип аттым белем. Сен тагдырыңды Сооронбай Жээнбеков менен анын өкмөтү чечип атат. Сен ошолордон сурабайсың барып. Эмне кыласың оппозицияны мен эмне кылып атканымды? Көпөлөк жөнүндө сагышкан көпөлөктөр айтат ошондой нерселердин баардыгын. Уланталы программанын номери студияга 68 06 06 телефон аркылуу байланышып берсеңиздер болот. Карамат Бабашевна деп сураган экен угарман. Атамбаев өзүнүн шакирттеринин камалганына абдан жаны кейип тургандыгы белгилүү. Бирок алар эмне акыйкат кетти, көпчүлүгү коррупцияга байланыштуу камакта отурбайбы? Эмнеге аны ачык айтпайсыңар дагы, ана бийликти бир беткей каралаганга өттүңөр деп жазган экен. Туура. Мен айткым келгени бул ар бир адам өзүнүн командасындагы туура эмес көрүнүштөргө ызаланат. Себеби дегенде чындыгында Атамбаевдин өзүнө болгон каршылаш болсо дагы анын чөйрөсүндөгү адамдардын бирден бир мындай камакка алуу эме дегенге ал ызаланып айтканы, себеби ал өзүнүн жакын адамдары. Биринчиден, экинчиден булардын канчалык коррупцияга аралашкан, канчалык күнөөлүү эмес экенин муну эми тергөө иши аныктайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин уже жакында 1 жыл болуп, 1 жылга чейин уже иликтеп тактап атышат. Кимиси коррупционер, кимиси коррупционер эмес. Ошондуктан мен айткым келет, албетте ызаланат. Ошондуктан мен айткым келет, муну если коррупция менен күрөшүү керек болсо, бул азыркы түрмөдө отургандан башка да коррупция толгонторуп турат. Коррупционерлер бар. Ошондуктан алар бийликте отурушабы? Алар бийликте отургандар да бар. Маселен, айтып атпайбы кайрагалер, Рамионду айтып атышат, башканы айтып атышат. Андайлар деле бар да. Ошондуктан мен айткым келет, ушуну туура эмес жагдай кеткенинен анан бул киши ызаланып айтат. Эгерде маселен азыр түрмөдө отургандардан Кулматов болобу, же болбосо мына ТЭС болобу, чындыгында келгенде көрүп атасыңар, ТЭС уже курулуп иштеп атат. Кымбатпы, арзанбы, ошондой. Ал эми Кулматовдун курган мектеби уже иштеп атат ал жерде. Канчалык деңгээлде. Ал эми Сапар Жумакатович болгону ал бюджетти кармаган министр башка болуп иштеген эмес, ал эми бөлүм башчы болуп иштеген. Ошону менен катар Артыкбаев деле ал жерде болгону министр болгону 2 күн болгондо кол койгон, буга 303 статьяны койгон. Кийинки угарман дал азыр кыскараак сүйлөйлүк, убакыт өтө аз, анан суроо көп. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Бишкек шаарынан Гүлжигит атым. Айтып сурооңуз. Мен Равшан агайыма бир колдоо иретинде бир сөз айтып кетейин дедим эле. Равшан агай, сизди колдойбуз. Мен сизди сырттан эле билем, жеке деле жаныңызда таанышкан эмесмин. Болгону багы көпчүлүк түшүнбөй атканы, бул оппозиция деген өзүнүн орду бар. Оппозиция туура эле болот. Оппозиция болбосо бийлик эч кандай иштерди аткарбай жана туура эмес жолдорду жасашы мүмкүн. Сурооңуз. Равшан агай, сизди колдойм, эч качан ылдый болбоңуз, дайым оппозицияда жүрөсүз, оппозицияда жүрө бериңиз. Рахмат. Мен ушул нерсеге бир кошуп коеюнбу? Тим эле кээ бир адамдар милдет кылат да, тим элечи. Оппозиция мынтип койбойсуңбу? Оппозицияга эмне акча төлөп атабы биздин коомда? Же оппозиция болгон Кыргызстанда белекпи эмне? Оппозиция болгон саясатчылардын бардыгы кандайдыр бир деңгээлде тобокел менен жүрүшөт. Мынакей Кыргызстан авторитардык мамлекет болуп келаткан 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде оппозицияга карата бийлик кылбагандын баарын кылып келатат. Анан кийин жанага окшоп бирөөлөр тантырап чыгып алып, оппозицияга акча төлөп аткансып. Милдет кылганына мен таң калам да келипчи. Туура. Кийинки Карамат айым, сизге бергим келип атат да, мына экс-ажо ар бир ошол публикага сүйлөгөн сөзүндө эле биз үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербешибиз керек. Азыр ошого баратабыз деп эле кайра-кайра кайталап атат. Сиз жеке өзүңүз мына парламентте отурасыз. Ошондой көрүнүш барбы? Байкалып атабы? Сезилип атабы? Маселен, мен айтып коеюн. Себеби дегенде бул өзү негизги мурдагы эле партиянын мурдадан бери максаты биз ошондой кланды деп бакык менен күрөшкөндө да ошого күрөшкөнбүз. Ал эми биздин өзүбүздүн кандидат болуп биз сунуштаган президент ошондой жолго барбаш керек. Ошондуктан биздин партиялаштардын ичинен Асылбек Шариповичти коллегабызды мандатын тапшырсын дегенде ошондон келип чыккан. Себеби дегенде ошол баары бир таасир этет деген маанидечи. Азыр барбы жокпу ошондой? Азыр себеби дегенде бул эми албетте бул ар бир жаңы президент өзүнүн командасы менен иштеш керек. Бул дүйнөлүк практикада бар. Бирок өзүнүн командасы дегенде өзүнүн жакын туугандары менен иштешпеш керек чындыгында. Бизде чындыгында келгенде мына жазып ачык чыгып атпайбы? Бири кудасы, бири сөөгү, бири иниси, бири жээни дегендей. Жеке менин позициям бул нерсе бар. Мен таасири сезилет. Таасири сезилет. Сиздин оюңуз кандай? Кландык башкаруу бар.
Эмнеден көрүп атасың? Муну эми көпчүлүк байкабашы мүмкүн, бирок мен бир көрүнүктүү нерселерди айтып берейин. Эмне үчүн Кыргызстанда акыркы убакта трайбтардын бардыгы өздөрүнүн съезддерин өткөрө башташты? Мынакей солтолор өткөрдү деп атат, моңолдор өткөрдү деп атат. Ушул чүйдүн тегерегиндеги бийликке таасир кылгысы келген кландардын бардыгы съезддерин өткөрүп чыгышты. Эми мен ошол бийликти жакшы билген адам катарында билем. Ошол съездин өткөргөндөрдүн бардыгы өздөрүнүн өкүлдөрүн жашыруун бийликке кирип, Сооронбай Жээнбеков менен соодалашып, кызматка коюп атышат. Коом билбейт, бирок мен билем. Мисалы бир-эки мисалды айта аласызбы анда? Эми кандайдыр бир акчалуу жерлерге, ГРСтин ичине ошол кландын өкүлдөрү өздөрүнүн кландардын өкүлдөрүн кызматка коюп атышат. Бул жашыруун түрдө бийлик кландык башкарууну мамлекетке таңоолай баштады дегендин далили болуп эсептелет. Бул мындай деле көрүнүп турат, айтпай деле. Карасаңар, азыр ар бир жерде эптеп ошол бийликке мага тийишпесин, менин бийлигим тынчыраак отурсун деген ойдо ар бир кландын өкүлдөрүн, ар бир региондун өкүлдөрүн тартканга аракет кылып атат. А президент антип иштебейт. Президент мамлекетти ачык башкарат. Кайсы бир мамлекеттик кызматка көрүнүктүү кызматчыны алып бара турган болсо, президент ачык айтат. Бул жөндөм үчүн, бул көрүнүктүү бир жакшы жасаган иш үчүн мен кызматка коюп атам деп. А жашыруун алып келип кландын өкүлдөрүн койгону бүгүнкү бийлик мамлекетти кландык башкарууга алып келип койгон деген түшүндүрүп. Анда мына КСДП партиясынан Асылбек Жээнбеков расмий кеткендигин жарыя кылды. Бул таасир эте алабы анда макул? Ошол президенттин жүргүзүп аткан саясатына таптакыр келишпегенге? Жок, бул таасир эте албайт. Себеби дегенде болгону бул партиядан чыкты. А бирок ал мандатын тапшырган жок да. А бирок эми мандатты эл берди деп атат. Чындыгында ал жерде отурган фигурасы, ал эч кандай команда бербейби, баары-бир өзүнүн отурган деле таасир болуп эсептелинет. Муну бул коомчулук деле айтып атат, ал эми анча-мынча оппозиция деле айтып атат. Себеби дегенде, эгерде башта ачуу сөз айткандыгы үчүн ушу Атамбаевди, Мискенбаевди аябай куугунтуп калып атышат. Себеби дегенде, чындыгында дегенде эгерде өзүнүн агасынын ишмердүүлүгүнө ушу таасир этпеймин, ушул туура кылбайм деген бул киши баштан эле мандатын тапшырып кетип калса болот. Бул өзүнүн парламентте таасири барбы анда? Силер карап турасыңарбы, жокпу? Албетте, эми карап турасың, албетте таасири бар. Канчалык таасири бар да, албетте ошол жерде отургандан кийин кантип жок болсун. Эми бизге окшогон мамлекетте аны даже сурап деле кереги жок. Эми парламентте отурса, мамлекетти башкарып атса, албетте таасири болот. Бул логикалык нерсе да. Анткени биздин мамлекетте мамлекеттик институт жок да. Парламент катарында эгемендүү эмес, өкмөт катарында күчтүү эмес, соттордун орду мамлекетте аябагандай бекемделген эмес. Мындай мамлекетте жеке адамдын, президенттин тегерегиндеги адамдардын, жакындарынын ролу аябагандай күчтүү болот. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз муну колубуздан келишинче ордуна койгонго, институттарды бекемдегенге аракет кылышыбыз керек. Албетте бар. Угуп атабыз, сиз де саламатсызбы? Саламатсызбы, Самара, Бишкек шаарынан. Сурооңуз. Мынакей азыр оппозиция күч алып биригип аткан кез экен. Анан кийин канчалык ушул бийликке таасир эте аласыңар? Эгерде баягы 10-жылдагыдай инкылап кайталанып кетсе, дагы ошондой кан төгүлүүлөр болуп кетпейби дегенге ким кепилдик бере алат да? Мисалы үчүн Атамбаев дагы ошол 10-жылы оппозициянын башчыларынын биринде болуп турган да. Азыр эми баардыгыңар биригип ошондой нерселерди кылып атасыңар. Эми 9 жыл болду, 9 жылдан бери Кыргызстан алдыга жылган деле жок десек болот да. Рахмат. Баягыдай түшүнүктүү болду, суроо. Рахмат сизге. Жоопкерчиликти ким алат деп атат? Аябаганда жакшы суроо бердиңиз. Чынында эле бул аябаганда көпчүлүк адамдарды бүгүнкү күндө кабатыр кылган маселе болуп эсептелет. Мен ойлойм, биз азыр жаман нерсени айтпашыбыз керек. Анткени жок да. Факт болбогондон кийин биз азыр ушундай болуп атат деп айткан туура эмес болуп калат. Азыр кээ эле чыга калып анан кийин Атамбаев кан төгөт экен, анан кийин Атамбаев революцияга чакырып атат деп эле ошол президенттин тегерегиндеги кошоматчылардын бардыгы азыркы күндө дагы кыйкыра башташты. Эми андай жок да. Албетте андай коркунуч бар. Бирок андай коркунуч боло турган болсо, анда ал биринчи кезекте бийликке маселе коюшубуз керек да. Анткени мамлекетти башкарып аткан, укук коргоо органдарын башкарып аткан, жана мына өздөрү ар бир бийликке каршы чыккан адамды бүгүнкү күндө угуп КТРга чыгарып аткан КГБ аркылуу жана прослушка аркылуу өздөрү болуп эсептелет да. Эгерде мен революция кылайын деп атсам, же болбосо Атамбаев революция кылайын деп атса, уксун, далилдесин, анан кийин ошону коомго алып чыксын да камап чытасын алып барып, туурабы? Эгерде андай жок боло турган болсо, коом, мынакей сизге мен бир нерсеге ыраазычылыгымды билдирем, коом программаны талап кылгыла.
кандай программа болот оппозицияда? Эмнени бөлүп туруп алат өзгөртөсүңөр? деп, Кандай механизмдериңер бар? Мамлекетти кайсы багытка алып барасыңар десеңер, анда бул туура болот. Анан жанагы адамга окшоп чыгып алгандан кийин голубойлорду алтып тантырай бербей. Айтыңыздарчы, мына кечээ митинг реквиемде ушул оппозиция, Атамбаев башында турган оппозиция деп коюлуу, атайын резолюция кабыл алып, бийликке 2 айлык мөөнөт берип, анан биз башка чараларга барабыз деп айттыңыздар. Ал ишеним барбы? Бийлик ошол талаптарды аткара тургандай? Бийлик деген аткарыш керек. Себеби дегенде жана дагы мындан мурдакы суроо бергенде мен суроосуна рахмат. Себеби дегенде бул мамлекеттин коопсуздугун, стабилдүүлүгүн сактап туруш негизги милдет, бул бийликтин милдети. Себеби бийликтин колунда турат, бардык ошо коопсуздук сактай турган. Ошондуктан бул жерде алдын ала эле булар революция жасайт деп алдын ала мындай аракеттен туура эмес чагымчылык иштерди өзүлөрү жүргүзүп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, бул эскертүү катары гана берилип атат. Эскертүү катары берилгени мына кечээ көрдүңөр, ошол бизде 7 апрелде дагы чыгып сүйлөгөндөр айтып атышты. Бизде ошо элге тынчсыздыкты, стабилдүүлүктү камсыз кылып берсин деп. Себеби бул алардын түз милдети. Ал эми бул оппозиция өзүнүн туура эмес, ошо бийликтин туура эмес кылган нерсени ачык айтып, айкын айта алат. Айткан нерседен туура чечим чыгарыш керек. Негизи баягы шакирттеринин камалгандыгы боюнча Атамбаевда мындай чоң таарыныш бар экенин коом жакшы билип калбады. Анан бул дагы ушул сот иштерине, тергөөгө килигишүү катары эсептелбейби? Аны дагы койбодуңуздарбы? Резолюциянын бир талабы катары кириптир го. Себеби дегенде муну туура тергөөнү талап кылып атабыз. Тергөөдөн. Килигишүү эмес, аны талап кылууга акыбыз бар биздинче. Туура тергеп, туура чыгарсын депчи. Себеби дегенде азыр көрүп атасыңар, соттук бул эле Атамбаевдин чөйрөсүндөгү адамдар жөнүндө эмес. Жалпы эле соттун үстүнөн, соттун чыгарган чечимдерине наразы адамдар алган толгон толтура. Туура эмес чечим деп. Ошондо туура эмес чечим чыгарбастан алдын ала эскертилген. Бийликте командасында мындай бир саботаж барбы, жокпу? Бар. Бийликте бүгүнкү күндө паралич башталды. Бүгүн эртең менен бийликке иштеп, кечкисин башка командага иштеген көрүнүш байкайсызбы? Сөзсүз түрдө андай көрүнүш бардык бийликте бар. Азыркы бийликте өзгөчө. Анткени азыр мынакей оппозициянын бекемделип келатышы, бийликке сес көзгөртүп атканы көптөгөн бийликтеги адамдарды ойлондурат. Мен так билем муну. Бийликти жакшы билген адам катарында бул аябагандай маанилүү маселе. Экинчиден, бийликте паралич пайда болду. Мынакей бүгүнкү күндө карасаңар, бир болбогон маселени чечиш үчүн 1 жыл талап кылына турган экен. Ишкерлер да кайта баштады, мамлекеттик кызматчылар өздөрү да кайта баштады. Анткени алар маселе чечпей калышты бардыгы. Президент дагы, премьер-министр дагы маселе чечүүнүн жолдорун аябагандай жайлатып чыктады дагы, мамлекеттеги өнүгүүнүн болбой атканына ушул дагы аябагандай чоң таасир болуп атат. Калыс болсоңуз боло, Атамбаев 6 жылда жан жөкөрлөрү менен канча уурдагандарын айтпайсыздарбы? Же Равшан мырзаны Алмазбек Атамбаев уру дегенин унутуп калдыбы деп кайрылган. Эми Атамбаевдин урдаганын далилдегенге бийликте азыр бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бийлик Атамбаевди урдады десе, далилдеп көргүзсүн да аны. Ошон үчүн бийликте, ошон үчүн мамлекеттеги бийликтин колунда КГБ бар, прослушкалары бар, прокуратурасы бар, соту бар. Эгерде ошол эле нерсени дагы эле Атамбаевдин убагында мен айтып келчүм. Эгерде Атамбаев мени урду десе, далилдесин да. Сөз менен айта берген жеңил. Анткени мамлекеттик бийликте массалык маалымат каражаттарынын бардыгы колунда. КТР деген акмак бир мамлекеттик телекомпаниясы бар. Бүгүн дагы ошол ишти кылып атат. Биз ошону колубуздан келишинче өзгөрткөнгө, мамлекеттик бийлик адилеттүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Уландалы кийинки угарман байланышта күтүп жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Рашамызга салам бар эле. Биши баягы Акаевдин убагында мамлекетти талап тоноого баягы бөлүштүрүп жиберүүгө аябай чоң эле салымы бар министр да. Азыр дайыма эле оппозициядамын дейт, анан ошол өзүнүн менчиктиге чыгарып алган мүлктөрүн сактап калууга аракет эмеспи деп сурам. Анан жанында эжеге сурам бар эле, жанагы тест боюнча азыр камалгандардын аны эми чет элге болуп атса керек, бирок бүт баарынын эле күнөөсү жок экен да, анда эч ким күнөөсү жок эле болуп калабы. Бул канча
эмесине көз караштары булар эми официалдуу адамдар да бизден ошол жөнөкөй рахмат. эмес да. Азыр жооп беришсиң. Мен ушул суроого көп эле жооп берем эми. Мен ар бир келген сайын ошол жерде жооп берип турам. Мен 4 президент менен оппозициялык саясатчы болуп келдим. Эгерде мамлекеттик мүлк туура эмес сатылган болсо, туура эмес менчиктештирилген болсо, аны мен менчиктештирген эмесмин, дагы бир жолу айтам, аны мамлекет менчиктештирген, премьер-министр, президент менчиктештирген. Алар 4 президенттин мүмкүнчүлүгү болду далилдегенге, кылмыш ишин козгогонго. Эгерде андай болбогон болсо, урматтуу радио угуучу, мамлекеттик мүлктү тоногон деп тантырай бергендин кереги жок. Кичине оозуңду карап абайлап сүйлөшүң керек да. Сиз дагы абайлаңыз. Сизге берилген суроо. Ооба, мына тест боюнча ушунун айланасында калат айттыңыз, баардыгы аппак экенде күнөөсү жок экен деп. Булардын канчалык деңгээлде коррупциялык схемасы бар, канчалык деңгээлде мамлекеттик бюджеттен ушерп келтирди. Эгерде булар ким болбосун, бул Атамбаевдин чөйрөсү болобу, башка чөйрө болобу, менин чөйрөм болобу, бардыгы экси бюджетте кол салган болсо, мыйзам алдында жооп бериш керек. Бардыгы жоопко тартылыш керек. Бул менин позициям. А бирок эгерде булардын күнөөсү жок, жөндөн-жөн саясий ката каралган болчу болсо, анда буларды моралдык жактан ушундай кылгандыгы үчүн ошону жоопко тартылган бийлик дагы буга жооп бериш керек. Кийинки угармандын суроосун берейинчи. Өткөндө Роза Исаковна кайсы бир гезитке интервью берип айтыптыр. Азыр Атамбаев күн тартибин аныктап калды деп. Текебаев болсо бийлик апрель окуяларынан сабак алыш керек деп айтып. Демек бул эки саясатчынын тең көз карашы өзгөрө баштадыбы деп кайрылган. Мен жана айтып кетпедимби, мынакей далил катарында окурмандар өздөрү деле айтып атат, саясий абал аябаганда өзгөрдү, кескин өзгөрдү Кыргызстанда. Бул бир эле биздин мамлекеттин ичиндеги жүрүп аткан процесстерден эмес, дүйнөлүк процесстер да ошондой. Дүйнөдө технология өзгөрүп атат, дүйнө өзгөрүп атат, ошол Кыргызстанга таасир берип атат. Экинчиси, президент жана анын тегереги 1,5 жылдын ичинде саясатчылар менен мыкты, ишенимдүү коммуникация жарата алган жок. Мамлекетте маанилүү жолугушканга аракет кылып атат го, экстер менен дагы. Ал галочка үчүн гана. Бирок ал галочканын артында кандайдыр бир реалдуу иштер болуш керек да. А реалдуу иштер болбогондон кийин жолугуп келип эле, учурашып келип эле анан баары карап отура бербейт да. Мамлекетте маанилүү өзгөрүүлөр болуш керек. Экинчиден, мамлекеттеги ички саясат өзгөрүп атат. Мынакей айтып атасыңар, Отунбаева өмүрү президенттерге бат эле каршы чыга турган адам эмес. Атамбаевди 6 жыл колдоп отурган Отунбаева. 31 октябрь 16 жылдан баштап эле Атамбаевга оппозиция болгон. Ага чейин колдоп отурчу Отунбаева. Азыр мынакей 1 жылдан кийин азыркы президентке сын айта баштады. Текебаев сын айтып атат түрмөдө отуруп. Бабанов бекинип отурат. Мелис Мырзахматов бекинип отурат. Атамбаев ачык оппозицияга чыкты. Мына ушунун баардыгы азыркы бийликке кандайдыр бир деңгээлде жыйынтык чыгара турган сигнал болуп эсептелет. А сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ошол эле Роза Исаковна, Текебаев жана бир топ саясатчылар Атамбаев менен абдан чоң оппозицияда жүрүшкөндөр. Анан азыр ушундай үлкөн саясатчылардын башы бир казанда кайнайбы? Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Адам биз сөзсүз эле бара биригип бири-бирибизге жабышып калуунун зарылчылыгы жок. Саясатта биз баардыгыбыз бир идеяны алып кетиш керек да. Ошентип аласыңарбы, жокпу? Кайсы бир идеяны алдыга кое турган болсок, мен шарттуу түрдө айтайын, мен айта албайм мындай сөз жүргөндө. Мисалы, мен Атамбаев менен сүйлөшкөндө биз парламенттик чыныгы мамлекетке өтүшүбүз керек деген шарттардын бирөөсүн Атамбаев аткарып атат азыр. Бардык жерде айтып атат, колубуздан келишинче парламенттик мамлекетке өтөлү деп. Азыр маанилүү маселелердин бири, мен ойлойм, бардык саясатчыларга жана коом үчүн маанилүү биз таза шайлоо өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыр шайлоонун механизмдерин аныкташыбыз керек. Ошол аркылуу мамлекетке чыныгы реалдуу бийлик келет. Татыктуу адамдар келгенине бийликке шарт түзүшүбүз керек. Мына ушул дагы бир бириктирүүчү идеялардын бири болуп эсептелет. Маселен, мен кошумча кылганым, албетте, азыркы президентибизди биздин партия көрсөткөн. Биздин партиянын СПКнын ичинен өсүп чыкты. Социал-демократ партиясы 3 президентти тарбиялап чыгарды. А бирок бүгүнкү күндө эми үчөөнүн багыты, үчөөнүн ой пикири башкача болгонунда бирден бир себептери бар. Ал эми бул экс президенттин жана эң чоң үлкөн саясатчы Текебаевдин азыркы айткан өздөрүнүн айткан пикирлерине мен толук кошулам. Себеби дегенде, биринчи президент шайлагандан кийин анын 1 жыл, 2 жыл бир эле Атамбаев, бир эле саясатчылар эмес, коомчулук дагы күтөт. 1 жылда, 1,5 жылда, 2 жылда жакшы үмүт менен күтөт шайлангандан кийинчи. А 1 жылдан кийин ага баа бериле баштайт. Ошондуктан ошо 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде баа берип, өзү ой толгосу бүткөндөн кийин анан Атамбаев бир өзүнүн жолун таап алды деген, ушул кезге чейин өзүнүн ушу партиялашы соратниги катары колдоо көрсөтүп келди. Ал эми бүгүнкү күндө туура эмес иштер кылгандыгынан мен өзүм оппозицияга өттүм деп жолун тандап алгандыгын булар баса көрсөткөн. Ошондуктан туура эле айтып атышат. Кийинки угарман, саламатсызбы?
Саламатчылык. Уга атабыз, сизди өзүңүз тааныштырыңыз. Мен Бишкектен Мырзалы Равшан мырзага кайрылуум бар эле. Рахмат, айта бериңиз. Равшан мырза, мен сизди толугу менен колдойм. Сиздин ар бир сөзүңүздү мен ушундай бир чин пейили менен кабыл алам. Ушу сизге ден соолук, уша позитивиңизди жоготпой жүрүңүздү каалайм. Анан сизге жолугайын деген суроом жок, мен сизге жолугайын дегем. Кайсы телефонго чалсам? Рахмат, мен эгерде социалдык түйүндөрдө болсоң, социалдык түйүндөрдөн жазып койсоңуз, анан кийин телефонумда жазып коем сизге. Макул. Рахмат сизге. Биз болсо кийинки угармандарыбыз аябай көбү кайрылып атышат да. Албетте бийлик оппозиция болуш керек дейт, бирок карапайым элди жөн эле козгоп жаткан жоксуздарбы? Элге ынтымак, анан тынчтык керек болуп турат. Экономикага азыр эч ким көңүл бөлбөй калды деп кайрылышкан. Эми карапайым элди эч качан жөнөкөй жаткан элди оппозиция козгобойт. Болгон оппозиция бийликке болгон өзүнүн көз караштарын айта алат, туура эмес жасаганына. Оппозиция деген муну айтыш керек, сөзсүз түрдө. Бул бетке айткан сөзүнүн зары жок деген. Эгерде оппозиция айтпаса, анда ким айтмак элечи? Ал эми элдин козголгон бул бийликтин өзүнүн чабалдек ишмердүүлүгүнө таасиринен болуп эсептелет. Ошондуктан бул оппозиция бийликти козгоп атат деген сөзгө мен такыр кошула албайм. Мен ушул Акаевдин убагынан бери ушул сөздү угуп келатам. Оппозиция анча-мынча күчтөнүп баштаса эле ошол дежурлар чыгып эле элди козутуп атасыңар, элди бөлүп атасыңар, анан Кыргызстанда кан төгүүгө алып баратасыңар деген сөздөр көбөйө баштайт да. Мен ойлойм, коомчулук мындай сөздөрдү токтотконго, мындай сөздөрдү колдон келишинче айтпаганга аракет кылыш керек. Бул аябагандай маанилүү. Колдон келишинче тетирисинче мен жана дагы бир жолу кайталап айтып кетем. Оппозиция болгула, программалуу оппозиция болгула, идеяларыңарды коомго алып чыккыла десеңер, бул аябагандай маданияттуу, келечектүү мамлекеттин жарандары экенибизди далилдеген көрсөткүч болуп эсептелет. Кийинки угарманыбыз сурап атат да, 23 февралда ата мекенчилер Садыр Жапаров менен Текебаевди колдоп митингге чыгабыз деп атат. Сиз айттыңыз, Текебаев оппозицияга кошулат деп. Равшан мырза, эмне ачык айтыңызчы, биз бир нерсени байкабай аткан жокпузбу же жолугушуп сүйлөшүү жүргүзүп атыштадыңарбы деген? Жок, эч кандай жолугуп сүйлөшүүлөр болгон жок, бирок кечээ жана Отунбаева сүйлөгөндө эле айтып атпайбы? Бүгүнкү күндөгү Текебаевдин түрмөдө отурганы бул Атамбаевдин проблемасы эмес уже болду бүт. Ал Сооронбай Жээнбековдун проблемасы. Туп-туура айтат. Атамбаев камаган болсо бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков ошол эле убакта ал деле камап отурат, айырмасы жок. Ошондуктан мен так билем, Текебаев күчтүү, көрүнүктүү саясатчы катарында. Ал эч убакта жанагы кээ бир саясатчыларга окшоп бийликке, же болбосо оппозицияга, же болбосо кайсы бир адамга торпедо боло турган саясатчы эмес. Текебаевдин өзүнүн күн тартиби бар. Текебаевдин өзүнүн туруктуу көз карашы бар. Ал түрмөдөн Сооронбай Жээнбеков чыгарган күндө дагы эч убакта Сооронбай Жээнбеков нырдабайт. Ал өзүнүн көз карашын жылдыра турган саясатчы болуп эсептелет. Ошондуктан анын жаратылышын, көз карашын билген адам катарында мен так айталам. Текебаев чыгабы, чыкпайбы, анын орду оппозицияда болот. Эң көп угармандарыбыздын кайрылуусу бар. Азыр дагы мен окуп тааныштырам. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мен Бишкектен чыгып атам. Мен Равшан мырзага суроом да. Өзүңүздүн атыңызды айтып койсоңуз. Мен атым Акылбек. Равшан мырза, айтыңызчы, азыркы эки президенттин Атамбаев Жээнбековго негизги таармышы эмнеде? Же өзүнүн камалышынан коркуп жатабы? Ушунун себеби эмнеде? Негизги таармышы. Рахмат. Мен ойлойм, эми мурдагы президент Атамбаевдин партиялашы катарында эже деле өзүнүн көз карашын айтат болуш керек бул боюнча. Мен ойлойм, саясатта албетте саясий кызыкчылык деген бар. Саясий кызыкчылык деген достук жок, кызыкчылык гана бар экен, турмушу далилдеп келатпайбы? Албетте, саясий кызыкчылык ошону менен бирге жеке кызыкчылык дагы ичине камтыйт да. Эгерде мурда жакын болуп жүрүп, президенттикке өзү алып келип, анан кийин ал тараптан ушунчалык көп басмырлоону, жамандоону, жанагындай камоолорду ала турган болсо, мен ойлойм, Кыргызстандагы ар бир адам бүгүнкү күндө президент Атамбаевтай Сооронбай Жээнбековго менин оюмча мамиле кылмак. Бул моралдык жагы. Бул адамдык, моралдык нерсе болуп эсептелет. Мен коштулам Равшан мырзага. Себеби дегенде, чындыгында келгенде, Алмаз Шарсенович бул эң жакын, биз бардыгыбыз эле бирге соратник болуп жүргөнбүз, бизге караганда дагы Жээнбековдор абдан жакын болчу бул кишиге. Себеби дегенде, мурдагы парламентте дагы депутат катары жүргөнбүз.
көргөнбүз. Ошол мезгилде дагы булардын орду өзгөчөрөөк болчу да бул кишигечи. Себеби буларда дайыма доступ бар эле Атамбаевка кирип сүйлөшүүгө, любой маселени чечкенге. Ал эми наоборот бизге окшогонго эч кандай доступ жок болчу. А бирок ошончо ишеним арткызып, ошондо президенттик деңгээлге чейин жеткирип, колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө дагы ошол иштесин убактысына ушуну колдоо көрсөтөлү деген мезгилдерде ушунчалык мисалы үчүн партия азыр деле, например, президентте ошо биздин партия жөлөп турат, сөөп турат, биздин фракция менен партиячы. Дагы эле себеби негизги добушту, негизги агитация үгүт иштерини ушу биз жасаганбыз, жана Атамбаев баш болуп жасаган. Бирок ошол эле учурда мен айткым келип атат, бул жерден албетте саясий, жеке таарынычтын бардыгы ушул кепте болуп атат. Себеби дегенде бул эгерде мунун айтканын адамдар эл арасында айтып атат, мунун айтканын бул жасабай койгондугу үчүн деп. Андай эмес. Бул ушундай эчкин кутугуңа түкүрбө деген. Бул ошондой деңгээлде эң төмөнкү деңгээлдеги Атамбаевка жасаган иш аракеттеринен бул кишинин ошондой экөөнүн ортосунда ушундай ажырым болуп калды. Ошол эле учурда угармандар эң көп берген суроосу дагы анда эгерде эки президенттин ортосундагы ымала бекем болсо, канча чоң коррупциялык иштер ачылбай калбайт эле, калат эле да деп кайрылып атышат. Жок, бул коррупциялык схема экөө жакшы болсо да ачылат, жакшы болбосо да. Себеби дегенде Атамбаевдин учурунда деле коррупциялык схема ачылып жүргөн. Мүмкүн шакирттери камалбай калат эле да. Жок, андай нерсеге мен кошула албаймын. Себеби дегенде эч кандай мындай чоң нерсени жашырып болбойт. Эртеби, кечпи барбыр уурлук дагы чыгат, туурлук дагы бардыгы чыгат. Ошондуктан мындай нерсе болбой калабы деген иштек саноого мен туура эмес деп ойлойм. Мен ушул коомчулуктун көпчүлүгүнө айтат элем. Коомчулук албетте кеткен президентти дагы сындаш керек, кеткен президентти дагы контролдош керек, бирок коомчулук, саясатчылар учурдагы президентти сындаш керек. Учурдагы президентти контролдогула. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков кеткенде азыркы тапырап Сооронбай Жээнбековду колдоп аткандар бул кишини да жамандап артынан чуркап жүрөсүңөр көпчүлүгүңөр. Ошондуктан маанилүү, эң маанилүү көрсөткүч кеткен президент кетти. Эч нерсе кыла албайсыңар, болду, бүттү. Эгер убагында кылбагандан азыркы президентти колуңардан келсе контролдогонго аракет кылгыла. Азыркы президенттен өзгөрүүлөрдү талап кылгыла. Азыркы президенттин тегереги урдабаганга шарт түзгүлө жана талап кылгыла. Парламентте кол тийбестик укугу боюнча маселе мына 111 добуш менен колдоо тапты. Бул кырдаалга өзгөртүү киргизе алабы? Маанилүү чоң деле өзгөртүү киргизе албайт. Анткени Кыргызстанда мыйзамдар эмес, конституция иштебей калат. Эгерде саясий абал курчуп кете турган болсо. Анча-мынча иштейт тынч турганда, бирок толугу менен бизде мыйзамдар иштебейт. Ошондуктан Кыргызстандын мыйзамы, конституциясы иштебегенин себеби жанагы мен айтып аткандай эле ар бир бийлик өз алдынча институт болуп калыптанган эмес. Алар адилеттүү эмес, алар мыйзамдуулукту тутпайт. Алардын бардыгы мамлекеттеги, дагы бир жолу кайталайм, биздин коомчулуктун көпчүлүгү кошомат кылган, саясатчылардын көпчүлүгү кошомат кылган президентке баш ийип отурат. Президентке баш ийген жерде эч убакыт адилеттүүлүк болбойт, мыйзам иштебейт. Соңку суроону Карамат айым сизге берейинчи. Негизи парламенттеги аба ырайы эми мындай өзгөрүшү мүмкүнбү же ушул кандай болуп келсе буга чейин ушундай эле болобу? Эми бул жерде кандай реакция кылышы мүмкүн? Эми саясатчы өзү саясатчы экен. Саясатчылар деген кээде пикирлери өзгөрүлөт экен, кээде өзгөрүлбөйт экен күн сайын. Если таш кайсы жагына оор болсо, ошол жака ой турган саясатчыларыбыз парламентте арбын эле. Кошумчаңыз барбы? Бизде тилекке каршы көп убакта ушул оппозицияга өтүп атасыңар, анан Атамбаев менен биригип атасыңар деп бизди сындап атпайбы көпчүлүк? Карамат эже туура нерсени айтып кетти. Биздин көпчүлүк саясатчылар бийлик жакка сатылат. Эгерде саясатчылар бийлик жакка сатылбай, бийликти сындап атса, андай саясатчыларга ыраазы болбойбу биздин коопчулук? Андай саясатчылар колунан келишинче бийликтеги бир жаман нерсени айтканга аракет кылып атса, көргөзүп атса, коомчулук ошого ыраазы болбойбу? Аларды жамандап басып жатып калбай. Ошону басып жатып калган үчүн бизде Кыргызстанда авторитардык бийлик ойнойт. Бизде Кыргызстанда мамлекеттик бийлик көбүрөөк мыйзамды буза баштайт. Биз оппозицияны дагы бир жолу айтам, бекемдегенге аракет кылгыла. Бул силер үчүн жакшы болот, коомчулук. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Саясий чыңалууга негиз барбы деген суроого жооп издедик. Студиянын меймандары Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков болушту. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Алдыда жаңылыктар.